Бүгүнкү күндөгү Кыргыз энергетикасынын абалын бул жерде отургандар баарыңыздар жакшы билесиздер. Көйгөй маселелер абдан көп. Жасай турган иштерибиз андан көп. Учурдан пайдаланып энергетиканын көйгөйлөрүнө жана мындан аркы негизги өнүгүү багыттарына кыска токтолуп кетүүгө уруксат этсеңиздер. Мен бул тармакка жетекчи болуп келгениме 6 айдын жүзү болду. Менин келишим менен тармактын негизги жетекчилери, тактап айтканда 9 жетекчинин 6-оосу алмашты. Жаңы келген командага президент, парламент жана өкмөт тараптан тармакты реформалоо боюнча чоң талаптар коюлду. Энергетикадагы көйгөйлөрдү негизги чоң 4 бөлүккө бөлүп карадык. Алар: биринчи көйгөй энергия жабдуулардын эскирүүсү. Бул көрсөткүч орто эсеп менен бүгүнкү күндө 70%дан жогору болуп атат. Экинчи көйгөй энергетиканын кредиттик карыздары. Бүгүнкү күндө кредиттерден болгон карыздарыбыз 103 миллиард сомду түзүп турат. 2024 жылга бул сумма 145 миллиард сомго чейин өсүшү күтүлүүдө. Үчүнчү көйгөй кубаттуулуктардын резервинин төмөндөшү. Башкача айтканда, электр энергиясына болгон керектөөнүн өсүшү, энергияны импорттоо зарылчылыгынын пайда болушу. Төртүнчү көйгөй каржылык агымдардын ачык айкын эместиги. Башкача айтканда, коррупция маселелери. Бул көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун биз ошо жаңы келген команда өзүбүздүн көз карашыбыз менен аныктап, төмөндөгүдөй жумуштарды жүргүзүүнү белгилеп атабыз. 2023 жылга карата Токтогул, Үч Коргон, Ат башы кестери толук реконструкциялоодон өтүп бүтөт. Камбар-Ата кесинин 2-чи агрегаты курулуп ишке берилет. Каса 1000 проектisi ишке кирет. Баткен областындагы Арка массивинин электештирүү маселеси чечилип бүтөт. Бул проекттер бүгүнкү күндө башталып, 24 жылга карата бүтөт деп иштер жүрүп атат. Мындан сырткары Камбар-Ата 1, Жогорку Нарын каскады, ТЭЦ-2 боюнча инвесторлорду тартуу иштери жүрүп жатат. Чакан кестерди куруу колго алынат. Өзүбүздүн күчүбүз менен Каракөл кесин курууну көздөп жатабыз. Керектөөнүн өсүүсүн жана Каса 1000 боюнча экспортко электр энергияны ушул проектлердин эсебинен камсыз кылабыз деп эсептейбиз. Мындан ары кредит алуу маселесин кескин кыскартып, түз инвестиция тартууну колго алабыз. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүп, өз каражатыбыздын эсебинен проектлерди ишке ашыруу бүгүнкү күндүн талабы болуп турат. Кредиттерди кайтаруунун графигин так сактап, өз мөөнөтүндө кайтарууга жетишишибиз керек. Мындан сырткары чыгымдарды, штаттык бирдиктерди оптималдаштыруу боюнча иш алып барылат. 2019 жылдын эле чыгымдарды оптималдаштыруудан 2 миллиард сомдон ашык каражатты үнөмдөөгө жетиштик. Пайда болгон үнөмдөөлөрдү кызматкерлердин айлык маянасын көтөрүүгө жумшоону белгилеп жатабыз. Ал эми коррупция маселесин ооздуктоодо бизнес процесстерди санариктештирүү жана адам факторун азайтуу сыяктуу багыт негизгилерден болмокчу. Бул максатка акылдуу эсептегичтерди массалык түрдө коюп, тендерлерди өткөрүүдө, эсеп-сап жүргүзүүдө, кадрларды тандоодо ачык айкындуулукту камсыз кылуу менен гана жетише алабыз деп ойлойм. Региондогу эң көйгөйлүү маселелерден болгон столба, трансформатор, аба чуалгылары, ачылып жаткан жаңы өндүрүштөрдү, жаңы конуштарды электрлештирүү маселеси кеңири колго алынат. Бул ишти мен ойлойм
sizler menен birlikte Prezidentimiz urmattуу Sooронбай Шариповичтин колдоосу менен парламенттин көзөмөлүнүн астында өкмөтүбүздүн койгон талабы боюнча бирге аткарабыз деп ишенем.